2021 жылдын 10 апрелинде Москвада Карасу биримдеги коомдун аялдар кеңешинин түзүлгөнүнө 1 жылдын жүзү болду. 2020 жылдын 1 мартында түзүлүп, Самара Насырова төрайым болуп шайланган. 1 жылдан бери айтарлык алгылыктуу иштерди жасап келе жатышат. Пандемия мезгилинде 40 айым жетишпеген үй бүлөлөргө, жетим жесирлерге кайрымдуулук иштерин жасап, жардамдарын аяшкан жок. Bir канча ооруп жаткан кыз келиндердин билеттерин биргеликте чогултуп алып берип мекенге учурушту. Мигранттардын бирден бир көйгөйү болгон жүк 200 маселесинде да кайдыгер карабай, сөөктү мекенге жеткирүүгө жапатырмак салымдарын кошушту. Жумуш менен гана алектенбестен, коомдук маданий иш-чараларга байма-бай катышып турушат. Өз чөнтөктөрүнөн жарашыктуу кыргыздын улуттук кийимдерин тиктиришип, музыкалык аспаптарды сатып алышты. Анткени айымдар арасында өтө таланттуу айымдардын саны арбын. Аялдар кеңешинде 40тан ашуун айым бар, өздөрүнүн фонду бар. 9 апрелде сүмөлүк кайнатышып, ал эми 10 апрелде 1 жылдык отчеттук иш-чарасын беришти. Биздин бүгүнкү иш-чаранын максаты аялдар кеңешинин иш-чарасы болуп эсептелет. Аялдар кеңеши бул Москвада жөн гана кабалап, эмгектенип, иш менен гана алек болбостон, өздөрүнүн ушундай жетишкендиктерин эл алдына чыгаруу максаты болуп эсептелет. Карасу биримдик коомдун аялдар кеңешинин түзүлгөнүнө 3 жыл, ошондой эле аялдар кеңешинин төрайымы Самара Насырова 1 жылдык отчетун берип отурат. Бул 1 жылдагы кыска убакыт болгону менен биздин аялдар кеңеши Карасу биримдигинде көптөгөн иш-чараларды өткөрүштү. Ушул былтырдагы 2020 жылы ушул февраль айында түзүлгөндө, ошодон бери пандемия учурунда дагы аялдар кеңеши биздин карасулук жердештерге, ошондой эле Кыргызстандагы жердештерге өтө чоң жардамдарды кылышты. Ошондой эле ошолордогу Москва шаарында байма-бай өткөрүлгөн ар кандай иш-чараларга катышып, өздөрүнүн жардамдарын Карасу биримдик коомуна кол болушуп, жардам берип жүрүштү. Жакшы иш-чара өткөрүп жатат. Кече сүмөлөк кайнатышты, бүгүн дастаркан жабышып, элдердин астында, биздин Карасу биримдик коом мүчөлөрүнүн астында отчет, 1 жылдык отчет берип жатат. Эмне демекчибиз? Аялдар кеңешинин мыйзамдары дагы ийгилик, ар дайым тынччылыкта, барчылыкта болушун, кандай ой максат тилектер болсо, ошолор ишке аша берсин. Биздин ушул аялдар кеңеши, же болбосо аялдар жааматы деп коебузбу. Биздин кандай иш-чаралар болсо дагы ушул убактыларын аябай, өзүнүн башка бирөөнүн бүлөсү болуп турса дагы ушул биздин карасулукмун деп, карасунун кызымын деп, ушул биздин Карасу биримдик коомуна жардам бергенине мен үчүн өтө кубандырат. Бүгүн бизге өтө өзгөчө эң маанилүү күн десек дагы болот. Биздин коомдун кыздары ар кандай кесиптин ээлери бар. Мисалы, мугалимдер дейли, жазуучулар, бухгалтерлер, экономисттер, тегүүчүлөр, ар кандай айымдардын жакшы эмгегин баалап, биз бул Карасу биримдик коомунун астында түзүлгөн Карасу айымдар кеңешмеси бул бөтөн эл, бөтөн жерде жүрсө дагы ар кандай кыз келиндерге жардам көрсөтүү, былтыркы жылкы апаттарда мисалы бардык жерге мындай өзүнүн жардамдарыбызды көрсөтүп келдик. Карасулуктар беде чогулуп атабыз. Бардык кыргыз элине жакшылык болсун, ден соолугу чын болсун, шилбери болсун, оорубасын, ар дайым ынтымакта болойлук. Кандай проблемалар болсо дагы бирге чечип, кыргыз мамлекетинин түптүүлүгүнө өзүбүздүн ар бир салымыбызды кошойлук. Карасу коомунун аялдар кеңешине келип, ушул ынтымак чайына атайын өзүбүздүн каалоо тилектерибизди айтып, бири-бирибиз менен алыста бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн мекендештерибизге жүрөк таяк болуп, аялдар бири-бирибизди колдобогондо, качан колдойбуз, азыр колдобогондо аз да болсо да салымыбызды кошолуп келдик.
Biz Карасу коомунун юбилейин өткөзүп жатабыз. Ошону менен бирге Ноорузубузду кошо сүмөлөгүбүздү кылдык. Ошону өткөзүп жатабыз. Биздин юбилейибизге келген коноктор куш келипсиздер. Жакшы өрөлгө болуп атат. Ушул биздин айыл кеңешинин төрайымы годовой отчет чогулуштары жакшы болсун. Ушул жакшы өтсүн, меймандар кептир. Баары жакшы болуп, ушул ынтымаксыздык бололук, биримдикте болойлук. Каерде болсок тынч бололук, бөтөн жерде жүрөбүз. Ушул ооруз соткордон Кудай сактасын, тынчтык, амандык болсун. Кыргызстаныбыз дайым жакшы өсүп, өнүгө берсин. Дайым ушу биримдүү, ынтымак болуп жүрө берели. Кыргыз айылдарынын мээримдүүлүгүн чачыракка күн нурундай чачыраган жакшы коомдордон болсун. Кара суундун кыздары. Керемет экен кара суундун кыздары. Кичинейил жүрөгүндө ыйманы, жүрөк толуп толкундадым чын эле. Сагынычтан келип турат ыйлагым. Элим сонун, жерим сонун кара суу. Кечким келди сууларыңды кайрадан. Тоо борунан мөңгү жарып агылган. Мүлөк этең кара сууда дайрасын. Эжелерим таазим кылам барыңа. Элим деген жүрсөң дагы чет жерде. Урпагысың Курманжандын чыныгы. Унутпаган өз мекени эч жерде. Бири-бирине жардам берүү менен, кам көрүү менен, жакындан жардам берүү менен айырманабыз. Бүткүл кыргыз элибизге кабырым, ден соолук, бакыт, ыймандуулук, дүйнө жүзүнө жакшылык болсун. Бул биздин Карасу биримдигинин астында түзүлгөн Карасу айылдар коому түзүлгөн жерде жалпысынан карасуулук болгон менен жалпысынан ушу Карасуда Карасу элим үчүн, жерим үчүн деген иштеген айымдарыбыз бар. Айымдардын биргеликте ушу айымдар менен көптөгөн жумуштарды алып бардык. Андан ары да аткарабыз деп ойлойм. Биз бир жылда аябай жакшы алдылыктуу иштерди кылдык. Ар кандай майрамдарда, жаңы жылда көптүрөктү өткөздүк. 8 мартта аялдар эл аралык майрамын өткөздүк. Андан кийин эркектердин майрамдарын өткөздүк. Катар майрамдарды ушу жетектеп алып келе жатам. Алыбыздын жетишинче ушу иш убактыбыздан убакыт таап, ушу кыргыздын кара суу айымдарынын атын чыгарайлы деп талыкпай эмгектенип иштеп келатабыз. Бүгүн ушул майрамга көп болуп отурасыздар. Баарыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Ушуну менен бирге Орозо айына кирип келетип, Орозону жакшыртып, Аллахым бизге бардык жакшылыктарды берсин. Кыргыз элим тынч болсун. Баарыбыз тынч бололу. Акжол Маматкулов, Гүлдесте Капарова, Москва шаары, Супара каналы 2021 жыл.